Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрүнө салам. Жадыраган жаз менен биргеликте кирип келген 8 март айымдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Айымдардын бүгүнкү майрамдык маанайы кандай жана мырзалар айымдарга кандай белек беришүүдө? Гүл сөзсүз түрдө берилиш керекпи же гүлдөн тышкары да кандай белектерди бериш керек? Ушул суроо боюнча сурамжылоо жүргүзөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Кандай ойлойсуз, 8 мартта эмне үчүн баардыгы гүл бере беришет? Гүлдөн тышкары кандай белек берсе болот? Эми гүлдөн тышкары деле мындай аял затына колдонуучу мындай шакек сөйкө алып берсе да болот негизи. Гүл деген негизи менин оюмча, жеке оюмча гүл аябай назиктиктин белгиси жана аябай мындай аруу зат. Ошон үчүн аял заты гүл алмайын, башка подарканы мындай кабыл албаса керек. Деп ойлойсуз, деп ойлойм мен. Жаздын келиши менен аял заты гүлдөй назик болот. Ошон үчүн эң биринчи гүл берген эле жакшы го. Сиз гүлдөн башка да кандай белек күтөт элеңиз? Эми ким кандай көңүлүнөн чыгарып берсе, баардыгы эле белек жакшы болот го. Негизи 8 мартта жалаң эле гүлдөр сатылып калат, эшикке чыгып. Кандай болуп атат жумуш? Пыльца дешевле, но не так, как раньше. Раньше жашрак больше, да? А сейчас из-за возможности из-за карантина немного не так хорошо идет. Демек, гүлдөр аз сатылып атат, бул мурдакы жылдарга караганда. Да, намного. Бул гүл, бул таттуу кимге? Бул гүл, бул таттуу үйдөгүлөргө. Келинчегиңизге. Үйдө мамам бар, келинчегим бар. Ошолорго, Сиз роза гүлүн алыптырсыз. Негизи 8 мартта көптөр тюльпан алышат да. Сиз эмнеге роза алдыңыз? Анткени роза эми бул эми аябай жакшы гүлдөрдүн ханышасы да. Ошон үчүн роза гүл алдым. Ошол. Ушундай гүлдөрдү берген оригиналдуу болот деп ойлойсузбу? Негизи азыр көптөрү тюльпан, ошондой эле роза гүлдөрүн берет, бирок ал бир жумага жетпей болуп калат да. Сиздин оюңузча кандай белектерди бериш керек айымдарга? Айымдарга гүл берген жакшы, түрүү гүлдөрдү берген жакшы, мындай гүлдөрдү берген жакшы. Эми бул светильник да. Как бы күйөт. Эстеликке да алып калса болот, көпкө чейин жүрөт, Да болот. Үйгө коюп коесуң, тура берет. Сиз негизи кандай белек алгыңыз келет? Анысын билбейм. Мынакей мисалы үчүн бизде азыр коллектив ушундай подарка кылыптыр. Посуда. Боло берет го, ким кандай десе да. Гүлдөн тышкары эмне белек бериш керек? Анткени азыр адатка айланып калган нерсе, баардыгы эле гүл беришет да. Сиз эмне каалайт элеңиз? Эми гүлдөн өткөн эле эме жок го да, мен гүл деле алмакмын. Гүлдөр канчадан болуп атат? Гүлдөр меникилер азыр 100 сомдон, тюльпандар. Кызылы жана сарысы бар. 100 сомдон, Бул гүлдөр кимге карайт? Бул гүлдөр бул жакта эженики, булар 500 сомдон, стекломерлер. Негизи жакшы эле болуп атабы? Кече жакшы болгон, азыр кичине тынчыраак, погодага байланыштуу же кандай. Азыр гүлдү алып барып үйгө коюп коесуз, бирок бир нече күндө эле солуп калат да. Эстеликке калыш үчүнбү, балким мырзалардын кулагына күмүш сырга дегенде эмне белек кылыш керек? Даже билбейм, эми в основном бижутерия подарить этишет, жанагындай алтын, күмүш. Баалуу белектер Баалуу демек. белектер, да. Гүл сөзсүз түрдө берилиш керекпи? Анткени гүлдү аласың, бир нече күндө эле солуп калат да. Ооба, менимче бериш керек. Эми все-таки аялдын көңүлү деп ойлойм. Бул гүлдү кимге алдыңыз? Чогон эме? Гүлдөн тышкары да кандай белектерди берсе болот же гүл сөзсүз түрдө берилиш керекпи деген суроо. Биринчиден сен айтып берген мамилең менен внимание керек. Андан тышкары подарок кереги деле жок болсо керек. Гүлдөн тышкары да кандай белек берсе болот? Ну, разные подарки, это зависит от человека, какой подарить, какие подарки подарить можно. По-разному. Первое, это цветы, это внимание, это радость. Всем женщинам, девушкам нравятся цветы. И если есть у кого-то возможность, еще можно подарить обязательно, конечно. Но это я пока что цветы взял, еще подарок маме, конечно, я взял уже еще парфюм. И вот я цветы и парфюм хочу маме подарить. Бирок сөзсүз түрдө гүл кошуп бериш керек, Ну, это будет приятнее, конечно, если подарить цветы, это будет приятнее. Можно, лучше, обязательно лучше дарить цветы. Я думаю, лучше будет.
Жакшы, анда апаңыздын майрамы менен биз дагы куттуктайбыз. О, спасибо большое. Спасибо. Мынакей бири гүл бериш керек десе, бири көңүл деп айтып жатат. Жөн гана жылуу сөздөр менен жакшы кептерди, жакшы сөздөрдү билдирип койсо, ал деле жакшы деп жатышат. Бирок эмне болсо дагы гүл сөзсүз түрдө кошулуш керек дейт. Кандай болбосун, биз бүгүнкү айымдардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз.